Бисмилля. Вассалату вассаламу аля расулилля. Аламдардын жаратуучусу, ырыскы берүүчүсү жана көзөмөлдөөчүсү Аллах Таалага чексиз мактоолор. Анын акыйкат пайгамбары Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салават саламдарды айткандан кийин баарыңыздар менен бейишке кирүүчүлөрдүн саламын айтамын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Көпчүлүк менен сүйлөшкөндө сурайм. О мусулман бир тууган, сенин жашооңдун негизги максаты эмне деп? Сенин жашооң Аллахты ыраазы кылып бейишке кирүүбү? Баары эле жооп берет. Албетте да, менин жашоомдун негизги максаты Аллахты ыраазы кылуу, бейишке кирүү дейт. Ал эми бул дүйнө түкөнүүчү да деп жооп берет. Бирок эмнегедир жалган айткандай көрүнө берет. Мен бул суроону баарыңыздарга бергим келет. Бирок жообу белгилүү. Баарыңыздар эле айтасыздар. Менин жашоомдун негизги максаты Аллахты ыраазы кылуу, түбөлүктүү бейишке кирүү деп айтасыздар. Эгер чындап эле сенин жашооңдун негизги максаты Аллахты ыраазы кылуу, бейишке кирүү болсо, анда эмнеге сен убактыңдын көпчүлүк бөлүгүн бул дүйнөгө сарптайсың? Убактыңдын баарын бул дүйнөнү курууга, акча табууга коротосуң. Ал эми негизги максатым деп айткан өз акыретиңди курууга мынчалык аракет кылбайсың. Убактыңды, күчүңдү, акчаңды бул дүйнөнүн көйгөйлөрүн чечүүгө, үй курууга, той кылууга, машина сатып алууга, эс алууга гана сарптайсың го. О бир тууган, сен акыретти сатып алууга канча убакыт жумшап атасың? Эч канча. Эсептеп келсе, убактыңдын бир кичине эле бөлүгүн ибадат кылууга бөлүп, калган убактыңдын бүт баарын дүйнөгө гана жумшайсың го. Дагы айтасың, негизги максатым Аллахты ыраазы кылуу, бейишке кирүү деп. Сен Аллахтын динине эч канча убакыт бөлбөйсүң. Жарытып ибадат кылбайсың. Ибадат кылсаң да эптеп-септеп нары бери кылып кол үчүндө кыласың. 5 убакыт намаз сенин жашооңдун негизги бөлүгү болушу керек эле. А сен көп убакытта динди бир четке коюп койсуң. Намазга кош көңүл карайсың. Мечитте жамаат менен окубайсың. Кичине эле жакшылык иш жасасаң же кайрымдуулук кылсаң, аны да интернеттен баарына жар сала мактанып, соон жок кыласың. Аллахтын динине ушундай кош көңүлдүк кылып жашап, анан сен акыретте түбөлүктүү бейишке кирүүгө жетише аласыңбы? Бир тууган, акыреттеги бейиш ушунчалык арзан деп ойлойсуңбу? Улуу алымдардан Ибнул Жавзи рахматуллаху алейх сонун сөздөрдү айткан. Эгерде адам бул өмүрдү, бул жашоого келе электеги кезди караса, анын узак экенин көрөт. Эгерде ал өмүрдү бул дүйнөдөн кеткенден кийин караса, анын узак экенин жана кабыр жашоосу андан да узак экенин көрөт. Эгерде ал кыяматтагы сот күнүн карай турган болсо, ал күн 50.000 жыл экенин көрөт. Эгерде адам бейиштеги же тозоктогу өмүрдү карай турган болсо, ал түбөлүк экенин көрөт. Ушунун баарын көргөндөн кийин кайра кайтып, бул өмүрдөгү жашоону караса, мисал 60 жыл болсо, анын да 20 жылын уйкуда, 15ке жакынын бала кезде өтсө, калган убактысын санай турган болсо, анын көпчүлүгүн өз нафсисинин каалоолорун кандырууда, тамак ичүүдө, ырыскы табууда өткөнүн көрөт. Эгерде өлүмдөн кийинки акырет жашоосу үчүн кеткен убактысын, кылган иш аракетин карай турган болсо, анын көпчүлүгү эл көрсүн рия жана амалдарына кош көңүлдүүлүк менен өткөндүгүн көрөт. Мына ушундан кийин сенин акырет үчүн кылган иш амалдарыңдын баары бир нече саат гана болсо, а сен түбөлүктүү жашоо болгон бейишти кайсы кылган амалдарыңа сатып алгың келип жатат? Субханаллах. О агалар, акыретти курууга да жакшы иштерди кылып сооп топтойлу. Аллах Таала пенделердин аракетин текке кетирбейт. Аракет кылганга Аллах Таала берет. Чындыгында азыр сен эмнени кааласаң, анда сен ага аракет кылып, ошол аракет кылган нерсеңе жетип атасың. Заңгыратып үй салууну каалап, ага аракет кылып, оюңдагы үйдү салып жатасың. Эл суттанган мансапка жетем деп ага аракет кылып, мансаптуу болуп жатасың. Жаңы машина сатып алып айдап жүрүүнү каалап, ага аракет кылып, машина алып айдап жүрөсүң. Даамдуу тамак жегиң келип, ага аракет кылып, аны жеп жатасың. Кыскасы сен дээрлик бардык максатыңа жетүүгө жан далбастап аракет кыласың. Ага кадам таштайсың. Бирок эмнеге Аллахты ыраазы кылам, бейишке кирем деп айтып, ага жан далбастап аракет кылбайсың? Ден соолугубуз сак, убактыбыз бар кезинде түбөлүктүү жашоо болгон акыретке катуу аракет кылайлы. Ибн Аббас радиаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ни'матани магбунун фихима касирун минан нас." Адамдардын көпчүлүгү эки неаматтын кадырын билбей зыянга учурашат. Ас-сиххату вал фараг. Бул анын бош убактысы жана ден соолугу. Сахих Бухари. Убакыттын барында
картайып кала электе, ооруп кала электе акырет үчүн сооп иштерди кылып даярданалы? Бирөөлөрдүн акчасын жештен, соодада жалган айтуудан корколучу? Аллахтын динин үйрөнөлү. Аллахтын сөзү Куранды үйрөнөлү, туугандар. Аллахтын буйруктарын аткарууга да атайын бир убакыт бөлөлүчү. Бул дүйнө жашоосу түгөнүчү, ал эми акырет жашоосу түбөлүктүү. Аллах Таала Курандын Бакара сүрөсүнүн 281-аятында эскертип айткан: "Ваттaqu yawman turja'una fihi ila Allah." Силер Аллахка кайтарыла турган күндөн корккула. "Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Кийин ал күнү эч кимге зулумдук кылынбай, ар бир жанга кылган иштерине жараша толук түрдө жаза же сыйлыгы берилет. Субханака Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.